Урматтуу партнерлор, бүгүнкү сабагыбызда биз структурабызды кандай кылып түзөбүз, ошондой эле бул структура деген кандай түзүлөт. Atomi компаниясында бинарный системада, бинарный маркетинг планда, мындайча айтканда бинар деген бул эки дегенди түшүндүрөт. Ар бир адам экиден гана киши каттай алат, лично өзүнө, андан ашык адамды каттай албайт. Мындайча айтканда эки бутак алып кетебиз. Бир веткабыз оң веткабыз болот, бир веткабыз сол веткабыз болот. Мынакей бул жерде караңыздар, бул сиз бул жака Ленаны каттадыңыз, ал эми бул жака Таняны каттадыңыз. Көрдүңүзбү? Ошондой эле Лена менен Таня дагы ар бири экиден киши каттады. И Таня эки киши каттады. Ошентип эле ар бир бул киши, мынакей, бул экөөнү каттады, бул экөөнү, бул экөөнү. Ошентип эле ар бир катталган адам экиден киши чакырып кете берет. Эми так бул жерде момундай кылып ортосунан бөлүп ала турган болсок, так бул жак оң веткабыз, бул жак сол веткабыз. Сиздин ушул эки гана веткаңыз өмүр бою болот бул компанияда. Бул эки адамдан тараган могул сиздин командаңыз, мындайча айтканда, глубина чексиз. Булардын ылдыйына дагы адамдар уланат дагы. Кыскасы, мынакей сиз Лена менен Таняны чакырып койдуңуз, ошондон тараган команда сиздин өмүр бою ушул эки гана командаңыздан тараган эки веткаңыз гана болот. Бул ветка сизден бөлүнүп кете албайт жана сиз бул веткадан бөлүнүп кете албайсыз. Башка компаниялардай Atomi'де отрыв жасабайбыз. Какой-то бир убакыт келгенде бул веткаларың болду уже деп туруп башынан дагы жаңыдан команда түзбөйбүз. Болгону ушул эки гана веткабыз, биринин артынан бири ушинтип эле экиден киши чакырып отуруп эле командаңыз өсө берет. Эми караңыздар, бул жерде Лена дейлик, бул Лена. Сиз Ленаны каттагандан кийин Лена түгүнө могул эки адамды каттай албай калды, бирок сиз алып келип могуну каттадыңыз. Сиз могундай алып келип могуну каттадыңыз. Андан кийинкини могуну дагы сиз каттап бердиңиз. Андан эң акыркы мунун аркасынан муну каттап кеттиңиз дейлик. Тапкан адамдарыңызды да ушинтип эч убакта Ленанын бул оң жагына каттап бербейсиз да. Ленанын оң жагына. Эгер Ленага акча керек болсо, өзү таап, өзү бул жагын улап кетет да. Сиз экиден ашык адамыңызды өзүңүзгө башка ветка улай албаган үчүн сиз бул экиден ашык таанышыңыздын баардыгын эмне кыласыз? Бул Ленанын сол жагына, мынакей сол жагы, ал эми бул оң жагы болуп атат, сол жагы, оң жагы. Ленанын сол жагына каттап кете бересиз. Дагы адам тапсаңыз, Танянын сол жагына каттап кетесиз. Көрдүңүздөрбү? Бул оң тарабына, бунун оң тарабына жана мунун оң тарабына каттабайсыздар. Себеби дегенде, Ленага бул жагына дагы адам каттап берип, бул жагына дагы сиз каттап берип койсоңуз, анда бул Лена эмне болот? Даяр акчаны алып эле отуруп калат. Ошон үчүн главный бул сиз эки адамды чакырып койдуңуз дагы, калган экиден ашык тааныштарыңызды ушул Ленанын сол жагына и Танянын сол жагына каттайбыз. Эгер буларга акча керек болсо, оң тарабын өздөрү алып кетет. Мына Таня дагы бул жагын өзү алып кетет. Ошондуктан дагы бул жерде честный эме да, честная работа. Эми бул Лена оң жагына адам таптыбы, ал дагы ошондой эле эки ветка алып кетет. Тапкан адамдарын, ушул адамдарын түгүнө жазып берет, сол тараптарына гана, оң тараптарын өздөрү алып кетет. Сиздин башыңызда бул жакта спонсор дагы бар. Спонсордун дагы бир колу сиз, бир колу дагы бир веткасы бар. Бул үстүңүздөгү спонсор дагы адам тапса, только ушу сол тарапка улап кете берет. Ошондо бул адамдын кылган баалы буга дагы барат, буга дагы барат, буга дагы барат, буга дагы барат, мындан спонсорго барат. Көрдүңүзбү? Демек, бул адам мунун дагы командасы, мунун дагы командасы, мунун дагы командасы, мунун дагы командасы. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул компанияда өзү негизи айтылат. Эки киши чакыргыла депчи. Эки киши, мисалы, жакындарыңарды биринчи каттап койгула дейт да, эмнеси болсо дагы баягы жакындарыбызга көбүрөөк жакшылык каалайбыз да. Ошон үчүн дагы жакындарды алдыраак жазып койгула деп айтылат да. Эмне үчүн? Эмне үчүн дегенде, ар бир адамдын экиден жакын таанышы болот да. Кызы, же болбосо эжеси, же бир сиңдиси, же кайын сиңдиси дегендей бир жакын. Ар бирибизде жакын эки инсан бар да. Ошон үчүн бул компанияга келген ар бир эле адам эки киши, эки жакын кишисин алып келип эле ушул компанияга каттап кете берсе, команда түзүлүп кете берет.